Комуз Кыргыз элиндеги эң көрүнүктүү жана сүйкүмдүү улуттук музыкалык аспаптардын бири болуп келген. Кезинде комуз үнү ар бир кыргыздын боз үйүндө жаңырып турчу. Ал эми 20-кылымдан ал чоң концерттик сахнага чыккан. Дал ушул улуу өнөрдү аздектеп, жаш өспүрүмдөргө үйрөтүп келе жаткан Мээрим чыгармачыл балдар борборунун комуз ириминин жетекчиси Кылымай бүгүнкү биздин каарманыбыз. Комуз ирими ачылганына өзү көп болгон, бирок мурунку мугалимдер кийинки жылы иштебей калгандыктан мен бул жерге иштеп калганмын. Анын үстүнө мен ушул жерге практикага чыкканмын. Практикага чыгып, анан өздөрү жакшы көрүшүп, кел Кылмай дегенден ушул жерде иштеп калгам. Комуз ириминде 3 группам бар. 3 группада 10 окуучу. Биз өзү негизи комуз ириминде этап менен сабап өтөбүз да. Жаш окуучулар, мисалы үчүн 1-класстагы окуучуларым нота тааныштан, окуштан кыйналышат. Ал эми уже 2-3 класстан окушту таанып калган окуучуларым уже нотаны өздөрү окушуп, өздөрү чыгарышып, ошого жакшы шыктуу болушат да. Кичинекей окуучуларым менен иштеген кыйыныраак. Ал эми уже 2-3 класстан баштап түшүндүрүш оңой, и өздөрү дагы үйрөнүшү оңой эле үйрөнүшөт. Особенно өтө катуу мындай кыйынчылык жок. Болгону кандай окуучуга кандай мамиле кылышты педагог катары билиш керек. Иримдин түзүлгөндүгүнө көп убакыт болгон. Ал эми Кылмай айымдын сабак берип баштаганына 2 жылдын жүзү болуп, бул аралыкта түрдүү кароо сынактарга окуучулар катышып, алдыңкы орундарды ээлөөгө жетишкен. Быйыл көп конкурстарга катыштык. Ушул Мээримде өткөн бардык иш-чараларда сөзсүз катышабыз, жегердүү катышып келатышат окуучуларым. Ал эми ошо чоң кароо сынактардан ушул Ош облусунда өткөн комузчулар арасында сынактар өтүп жатат. Ошондо менин кундуз кызым катышып келди. Ийгиликтүү, активдүү катышкандыгы үчүн сыйлыктарды алып келишти. Бул буюрса астыда да чоң чыгармаларды, дастандарды жаттап жатышат, ырдап үйрөнүп атышат. Жана дагы комуз чертип, бир гана комуз чертип эмес, ансамбльда чертишти үйрөнүп атышат. Жана дагы жеке-жеке чоң көлөмдөгү дастандарды ырдап четкенге азыр шарт түзүп берип атабыз, үйрөнүп атышат. Комуздун мукам авазы, күүлөрдүн укулуктуулугунан кызыгып окуп калган 11 жаштагы Сумая. Келечекте чыгаан комузчу болсом, бул талантты багып, улуу өнөр менен Кыргызды дүйнөгө таанытсам деген изги тилектери бар. Биринчи бул иримге катышышым биринчи келгенде досторум катышат болчу. Мен да кызыгып кетип, үйгө шамда барганда, апама комуз алып бериңчи дегенде, апам макул болбой койгондо, ыйлап туруп алгам. Анан кийин ошо шамда базарга барып, комуз алып келгенбиз. Анын эртеси эжеке жазылып койгон элем. Анын эртеси келип комузга үйрөнүп, абдан жакшы болгон. Эжеке болсо жакшы сабак өтөт да, мындай жакшы, добрый сыяктуу. Эжеке өзү чоң адам болсо деле, биз сыяктуу кичинекей жаш балдар биздей жүрөт, бизге жакшы мамиле кылат. Комуз ириминдеги таланттуу жаш жеткинчектерге биздин чыгармачыл топ ийгилик каалап кайттык. Нуржамал Төштүк кызы, Самат Сайдаматов, Ош ТВ, Ар Отан көрсөтүүсү.